Жаңы жылды тосу пиротехникалық заттарсыз елестету қиын. Учурда базарда пиротехниканын баасы ар түрдүү. 20 сомдон 20 000 сомго чейин. Кымбаты бийик көтөрүлүп, бир канча жолу атылат. Бирок ошол эле учурда анын кооздугунан кооптуулугу көбүрөөк. Экологиялык техникалык инспекция борбордук жана жекеменчик базарларда пиротехника саткан сатуучуларга рейд жүргүзүштү. Рейд учурунда алардын көбү уруксат кагазын көрсөтө алышкан жок. Пиротехникалык заттарды сатууга мүмкүн эместигине карабай жыл сайын сатыкка чыгат. Уруксат кагазын көрсөтө албаган сатуучулардын товарлары жыйналып, аларга эскертүү берилди. Эгер адистердин эскертүүсүнө баш ийбей соодасын улантса, аларга 10 000 сомго чейин айыппул салына турган болду. Бул жерден сатылышы Кыргыз Республикасындагы граждандык пиротехникалык заттарды айландыруу жөнүндөгү 368-2007 жылдагы токтому бар. Ошол токтомдо жазылган. Пиротехникалык заттарды атайын адистетилген гана дүкөндөрдө сатыш керек. Ал коомдук жайлардан, үйлөрдөн 50 метр алыста турган чыдамдуулугу, өрткө чыдамдуулугу балдары 2 степеньден кичине болбогон. Ал эми бул дүкөндүн ээси жаңы жылдык жардыргычтардын сүрүн сатыкка коюп койгон. Сатып алуучулардын саны да өскөн. Салютатуу кооптуу экендигин билишсе да, жаңы жылды аларсыз элестетүү болбойт деген кардарлар балдар үчүн аргасыз сатып алышты. Бирок айрым шаардыктар салютатуу балдар үчүн өтө кооптуу деп эсептешет. Балдарыбыздан деле этияттайбыз. Ой, биз деле өтө коркобуз. Алыста туруп, ол күйөөм атат, мени корком. Оода. Кымбат элекен. Кымбатына карабай алдык, тилек кылып атабыз деп. Ошо? Тилек кылып аткандай тилейбиз да. Ооба, заман тынч болсун, ден соолук чың болсун. Бардыгы. Мен арабандыкымда бизде арабанда бир сүлчү болгондо бир сүлчү. Тележил болуп калды, эки бала сайдын ичинде турган бир бакка ошондой нема кылып партап кетип, экөө тең каза болду. Биз колдонбой калдык. Түшүнүп калдык, жакшы жаманын. Ошодон колдонбой калдык. Коркунучтуу да, ол жосум немелер күйүп кетет. Аткандан немелер чөптөргө тийсе. Балдарыңызга алып берип атасыздар? Ал бергеним жок мен. Мен ал бербейм. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги сыноо иретинде өрт өчүрүүчү автоунааны пиротехника саткан Бостон жана Туруна базарларын аралап көрдү. Бирок автоунаа кире алган жок. Эгер өрт чыкса, базардагы товарлар толук күйүп кетиши мүмкүн. Негизи пиротехниканы базарда жана адам жыш жайгашкан жайда сатууга болбойт. Эреже тартип менен сакталбаса, өтө кооптуу. Азыр мына базарга келип жарым сааттан бери рейд жүргүзүп атабыз. Бул Турсуна Бостон базарынын жетекчилерин чакырсак бизге келбей жүрөт. Борбордук базардын мына Бостон Турсуна базардын жетекчилери күнөө болот. Бул биздин өрткө каршы техниканын жолун дайым ачык абалда сакташ керек. Билим берүү министрлигинин буйругу менен мектеп окуучулары жаңы жыл кечесин өткөрүүдө. Кооптуу делген заттарды колдонбоону жана жардыргыч заттарды билим берүү мекемелеринде пайдаланууга тыюу салынды. Ош шаарындагы мектептерде жаңы жылдык кечелер билим берүү министрлигинин буйругу менен өтүп жатат. Шаардык билим берүү башкармасынын буйругун биз толук жетекчилик алдык. Жетекчилик алуу менен айрыкча бала атым айрамы 1-2, 3, 4 класстарда мектептерде мындай көбүрөөк өтөт да. Биз атайын программа иштеп чыктык. Мына ошол программанын алкагында ошол коопсуздук эрежелерин сактоо менен жаңы жылдык ёлканы жасалгалап, өрт өчүрүүчү каражаттардын бардыгын ошол өрт кызматкерлери менен бирдикте 1-2 күн мурда биз даярдадык. Азыр ошонун алкагында өткөрүп атабыз. Коопсуздук эрежелери толук сакталып атат. Рейд жаңы жылга чейин уланат. Мыйзамга баш ийбеген сатуучуларга айыппул 10 000 сомдон 50 000 сомго чейин салынат. Өткөн жылы жалпы Ош шаары боюнча 20 өрт катталса, анын ичинен 5-и пиротехникалык заттардын күйүүшүнөн болгон. Фероза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.